Кытай менен мамилени бузууну каалагандардын аракети ишке ашпайт деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9-январда Сокулук районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусунда. Жолугушууда Сокулук районунун жергиликтүү жашоочусу 7-январда Бишкек шаарынын Борбордук аянтында Кытай тарапка каршы өткөн митингди эске салып, ири экономикалык өнөктөш Кытай Эл Республикасы менен мамилени бузуп салбайын деген тырсызданууну билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Эл Республикасы Кыргызстанга макулдашууларга ылайык кредит гранттарды берип жатканын, ал эми алар берип жаткан каражат кандай иштетилип жаткандыгы бул мамлекеттин ички маселеси экенин белгиледи. Маселе биздеги мамлекеттик бийликте отургандарга болуп жатат. Биз менен кызматташып жаткан, жардам берип жаткан Кытай тарапка биз рахмат айтышыбыз керек. Саясатташтырып эл аралык мамилелерди бузгусу келип, стабилдүүлүккө доо кетиргиси келгендер ким экендиги, алардын аракети көзөмөлдө. Мыйзамдын чегинде жоопко тартылат. Бийлик мыйзам иштейт. Уурдабасак, элибизге каршы аракет кылбасак, корко турган эч нерсебиз жок. Баарына чара көрөбүз. Кабатыр болбогула. Маселе көзөмөлдө. Органдар иштеп жатат. Иштебегендер, тартип бузууга жол бергендер жооп берет, деди өлкө башчы. Бул маалымат Барометр KG'ден алынды. Түкүрүнгөн милиция кызматкери жазаланат. Коомдук жайда тамеки чегип түкүрүнгөн милиция кызматкери жазаланат. Бул тууралуу бүгүн 9-январда Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ 8-январда Чүй облусунун Ички иштер башкармалыгынын ички кызматтык иликтөө бөлүмү тарабынан кызматтык териштирүү жүрүп, түкүргөн кызматкердин ким экендиги аныкталган. Ал ММ аттуу Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын кайгуу кызматынын кызматкери болуп чыккан. Милиция кызматкери бузуулар тууралуу кодексинин 71-беренесинин 1-бөлүгүн бузган. Ага ылайык жеке тараптар 5,5 миң сом, юридикалык жактар 17 миң сом айып пул төлөшөт. Буга байланыштуу бузуулар тууралуу кодексинин нормаларына ылайык чечим чыгаруу үчүн чогултулган бардык материалдар Ала-Мүдүн районунун Лебединовка айыл өкмөтүнө жиберилген деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 8-январда социалдык тармактарда кызматтык кийимчен ички иштер органдарынын кызматкеринин түкүрүнүп, тамеки чегип турган түшүрүлгөн видео жарыяланган. Ал болжол менен Чүй облусунун КЭС 5-районунда тартылган. 1-январдан баштап күчүнө кирген бузуу жөнүндө кодекстин 71-беренесине ылайык таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытуу, өрттөө жана түкүрүү 5500 сом айып пул менен жазаланат. Бул маалымат Заман KG'ден алынды.